Урматтуу депутаттар, каттоодон өтүп койсоңуздар. Аппарат депутаттарды айтсаңар, чакырсаңыздар келсин. Анан бүгүн добуш берүү болот. Добуш берүү. Ошондо айтсаңыздар.
Урматтуу депутаттар, 47 депутат каттоодон өттү, кворум бар, жумушубузду баштасак болот. 8-чи маселени карайбыз. Чакырылгандар келдиңиздер, кел отуруңуздар. Ысыкөл областынын аймагындагы туристтик оюн-зоо комплексин камтыган адистештирилген административдик район жөнүндө мыйзамдын долбоору 2-окууга киргизилет. Демилгечилер 6-чы чакырылыштын депутаттары Турузбеков, Жумабеков, бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет четке кагуу сунуштайт. Баяндамачылар Абдибаева Айсаракан Нышановна, бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басары депутат Жумабеков Дастанбек Артисбекович, мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Чакырылган Сарбанов Улан Кытайбекович, экономика жана коммерция министринин караштуу финансы рыногу жөнүндө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын төрагасы. Урматтуу депутаттар, дагы бир мыйзам бар эле, ушундай эле. Ошону бир пакет кылып карап койбойлу, макулсуздарбы? Аны деле сразу эле окуп коеюн, анан баяндамачылар деле ошолор эле. 9-чу маселе бул кумар оюн иши маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору 1-окууга киргизилет. Демилгечилер 6-чы чакырылыштын депутаттары Турузбеков, Жумабеков, бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет четке кагууну сунуштайт. Баяндамачылар Абдибаева Айсаракан Нышановна, бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басары. Жумабеков Дастан Артисбекович, бул мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Чакырылгандар Сарбанов Улан Кытайбекович, экономика жана коммерция министринин караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын төрагасы. Сөз баяндамачыга берилет. Айсаракан Нышановна, сөз сизде. 2, 8 менен 9-ду бир эле баяндама кылсаңыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга Жогорку Кеңештин депутаттары Жумабеков, Турузбеков, 6-чы чакырылыштын депутаты демилгелеген Ысык-Көл областынын аймагындагы туристтик оюн-зоо комплексин камтыган адистештирилген административдик район жөнүндө мыйзамдын долбоору 2-окууда четке кагуу сунушу менен киргизилүүдө. Ушул мыйзам долбоору менен бир эле убакта кумар оюн иши маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору да 1-окууда четке кагуу сунушу менен киргизилүүдө. Бул мыйзам долбоорлору Ысык-Көл областынын аймагында туристтик оюн-зоо комплексин камтыган адистештирилген административдик районду түзүү максатында иштелип чыккан. 2022 жылдын 30-июнундагы 50-чы Кыргыз Республикасындагы оюн-зоо иши жөнүндө жана 22 жылдын 30-июнундагы 51-чи оюн-зоо ишинин маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары кабыл алынгандыгына байланыштуу комитет бул мыйзам долбоорун мындан ары кароонун актуалдыгы жок экендигин белгилейт жана аны четке кагууну максатка ылайыктуу деп эсептейт. Урматтуу депутаттар, бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин корутундусун эске алып, Ысык-Көл областынын аймагындагы туристтик оюн-зоо комплексин камтыган адистештирилген административдик район жөнүндө мыйзамдын долбоорун 2-окууда жана кумар оюн иши маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун 1-окууда четке кагууну сунуштайм. 8 менен 9-га көнөтөн баяндама кылдыңыздар. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Суроолор жок болсо, анда комитеттин чечимин 8-чи маселенин комитеттин чечимин окуу үчүн бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Абдибаева Айсаракан Нышановнага сөз берилет. Рахмат. Аталган мыйзам долбоору четке кагылсын жана аны четке кагуу сунушу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Рахмат. Мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлөт. 9-чу маселени комитеттин корутундусун окуу үчүн
Абдубаева Айсарака Нышановна, сөз сизде. Рахмат. Аталган мыйзам долбоору четке кагылсын жана аны четке кагуу сунушу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Рахмат. Мыйзам долбоор добуш берүүгө жөнөтүлөт. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Онунчу маселе, бул акыркы маселе, урматтуу депутаттар, бул Кумтөр Голд компания жабык акционердик коом бул алтындын казып алышынын жана сатылышын Кыргыз Республикасы менчигине өткөндөн берки иш аракеттерин иликтөө үчүн убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы жана төрагасынын орун басарын шайлоо жөнүндө Жогорку Кеңештин токтом долбоору. Баяндамачы депутат Масалиев Исхак Абсаматович, убактылуу депутат комиссиянын мүчөсү. Сөз баяндамачыга берилет. Исхак Абсаматов, сөз сизде. Урматтуу кесиптештер, 2022 жылын 28 сентябрь күнү Жогорку Кеңеш токтом кабыл алган Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунда алтындын казып алынышын жана сатылышын Кыргыз Республикасынын менчигине өткөндөн берки иш аракеттерин иликтөө үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Жакын арада убактылуу комиссия биринчи отурумду өткөрдү. Ал жерде чоң ишеничке ээ болуп, Масалиев Исхак Абсаматовичти төрага кылып шайланган. Ал эми орун басарлыкка Малиев Арсланбек, Коргонбай уулу Жусупбек, Алимжалова Нилуфар Якупжановна деп бекиттик биз. Ушул токтомду бекитип бергенин сиздерден суранабыз. Бул жерде бир маселе бар. Убактылуу эреже боюнча, убактылуу жобо боюнча, убактылуу комиссияда бир гана орун басар болуш керек. Бирок бул Жогорку Кеңештин токтому менен бекитилген болчу. Ошондуктан сиздер кандай чечсеңиздер, же үчөөтөн калат, же бирөөнү калтырабыз. Шуну пикир алмашып, кандай ой болсо чечип берсеңиздер, биз ишти башташыбыз керек. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Суроолор болсо берсеңиздер болот. Исхак Абсаматович, бизден тактап коелу да, негизи бирөө эле болуш керек да, орун басарычы. А сиздер өзүңүздөр чечип атасыздар, дагы үчөөнү кылып атасыздарбы орун басарлардан? Же экөөнүбү? Орун басарлардан канча болуп атат? Биз үчөөнү сунуштадык. Үчөөнү сунуштап атасыздар. Ал эми убактылуу комиссия жөнүндөгү жободо бирөө болуш керек деген талап бар. Мыйзам болбогондуктан Жогорку Кеңеш чечим кабыл алса, анда үчөөнү бекитсек болот, же бирөөнү бекитсек болот. Жалпы жамаат кандай чечсе ошондой болот да. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу депутаттар, Кумтөр маселеси чындыгында биз эгемендүүлүктү алгандан бери көтөрүлүп келатат да. Бул аябай татаал маселе болгондуктан биз ушу бу дагы өзү негизинен бир орун басар болсун деген бу Жогорку Кеңештин токтому менен эле бекитилген да. Ошондуктан мына чоң маселе болгондуктан ушул комиссияга 3 орун басар кылабыз деген ой менен эле баягы чоң маселе болгон үчүн ушу 3 орун басар болсун деп киргизгенбиз. Ошону колдоп беришиңиздерди суранабыз. Исхак Абсаматович, биринчи кандай кылалы? 3 орун басар болсун деп добушка коюп туруп, анан кийин общий токтомду бир коелубу? Же кандай? Бул жерде мындай болот ата. Менин пикирим боюнча, албетте, эгерде Масалиев комиссиянын төрагасы болсо 3 орун басар болуш керек деп карап туруш керек да бирөө. Анан мындай да, жалпы токтомду биз бекитип беришибиз керек. Ал жерде протоколду бекитип берип, ошол жерде төрага жөнүндө маселе болуп калат да. Ал эми орун басар боюнча бул кошумча добуш бериш керек да. Үчөө болсо үчөө болсун, бирөө болсо бирөө болсун. Аз эмеспи? Исхак Абсаматович, жалпы эмеде канча комитетте, комиссияда канча киши мүчө? 20 киши. Анда 3 болот. Рахмат. Эме микрофон бүйүс бергилечи мы, Маткаримов. Ордуңан атып. Азыр суроолор бар экен, суроо берели деп атышат. Андан кийин добушка коелу.
Рахмат, Нурбек Өмірбекович. Исхак Саматович, мынау токтомдун экинчи пунктунда жазылып турат да, комиссиянын ишин алып барууга керектүү шартты түзүү жана көз карандысыз эксперттердин 1 айлык эмгек маянасын төлөп берүү маселеси Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасына жүктөлсүн дейт. Бул кайсыл жактан, фондунанбы же кандай кылып төлөнөт? Эми комиссиянын мүчөсүндө баарыбыз тең металлург эмеспиз, соодагер эмеспиз, адистик жетишпей калышы мүмкүн. Ошондуктан биздин көз карашыбыз боюнча комиссия иштеген мезгилге биз калыс эксперттерди жалдаганга мүмкүнчүлүк болуш керек да. Жок, ошондой мүмкүнчүлүк барбы төрагада, төлөп бере алабы? Эми ал себеби мындай болуп атат да, мурда иш башкармалык болчу эле бизде, азыр андай уюм бизде жок, андай орган жок, ошондуктан биз төрага жүктөп атабыз. Сунушталсын деген болбой, жүктөлсүн деген туура болот да. Ал эми кайдан акчаны алат төрага? Ал өзүнүн резервный фонду бар же башка булактардан табышы мүмкүн да. Болсо тапса табат, таппаса жок деп айтат. Бирок керек болот. Ар бир комиссияда канча комиссия болгондо ошондой калыс эксперттерди биз жалдап иштетишибиз керек да. Мисалы үчүн балким аудит керек болуп каларбы? Балким техникалык бир экспертиза керек болуп калабы? Канча алтын чыгат, канча күмүш чыгат, канча жез чыгат, аны бул жерде отурган депутаттардын көпчүлүгү билбейт да. Адистер керек да. Анан дүйнөдөгү рыноктого керек болсо Швейцариядан запрос кылабызбы? Баасы канча болот, канчадан сатылды, ошол күнү кандай болгон, канча бизге кайтып келет, орто жерде Кыргызстанды алдап кеткен эмеспи деген суроолорго жооп алышыбыз керек да. Себеби алтындын тегерегинде ар кандай иштер болуп кетиши мүмкүн. Бул бизде эмес, Кыргызстанда айткан жокмун мен. Биздин партнер жактардан кичине түшүнбөстүк болуп калышы мүмкүн да. Коркунучтар бар. Түшүнүктүү, рахмат. Мени таблону ачып коюңуздарчы. Аппарат. Сарбагыш Максатбек Канатбековичке сөз берилет. Рахмат. Исхак Саматович, мындай сунуш менде. Бул баягы биринчи отурум болду деп атпайбызбы? 20 киши комиссия мүчөсүндөбүз. Анан сизде азыр мындай секретарь катары же секретариат менен иштешип атасызбы же кандай себеби? Муну сураганын себеби отурумдарды мындай баарыбыз мындай информированный болсок дегеним да, себеби мен биринчи отурум жөнүндө билбейт экенмин. Биринчиден, экинчиден баягы жыйындарда обязательно кворум болуш керекпи же 20-нын баарын чогултуп туруп иш алып барабызбы деген суроо да сизге. Биринчиден регламент боюнча албетте кворум болуш керек. Мисалы үчүн бир төрага 3 орун басар маселени карай албайт. Азыр биринчи кезекте биз керектүү маалыматты жыйноо процесси болот да. Чечимдерди, токтомдорду, өкмөттүн токтому болобу, башка чечимдерди карап чыгышыбыз керек. Экинчиден биз Кумтор Gold Company, Центр Gold Company отчетторун жыйнашыбыз керек. Баарын топтогондон кийин анан отурумда биз пикир алмашабыз. Ал эми лоббирование деген сөздөн мен бир аз түшүнбөй калдым. Лоббирование деген мага тийиштүү болуп атабы же? Жок. Мен сизге лоббирование деген сөз болжок, түшүнбөй калдык да. Маалыматты биринчи отурумдагыны мисалы мен уккан жокмун да, отурум качан болду, кандай болду. Ошону ким маалымдап турат дегеним да. Жок, азыр мындай да. Шашпай туралы комиссия бул абдан татаал жумуш бул. Мамлекетибизге, коомчулукка чоң таасир бере турган тема болуп атат да. Ошондуктан биринчи баштайлы, жыйналабыз. Андан кийин кичине материалдар жыйналганда комиссия комиссияга баса белгилеп кетейин, көптөгөн лидер, бардык фракциянын лидерлери кирген. Көзөмөл кылып турат. Оң жакка, сол жакка кыйшык болсо кармап калышат да булар. Ошо баарыбыз мындай информированный болсокпу дейм да, тиешелүү маалыматтар менен атоп жооп бергени келгенде ошо 20 киши бардыгыбыз чыгып мындайча айтканда жооп беребиз да, ошо комиссия курамычы. Албетте. Ошол сунушум мен сизге. Рахмат. Рахмат. Эми мага ишеним көрсөтсөңөр, калыс иштегенге аракеттер жасайм. Комиссиянын чечими чыкмайынча мен бир да расмий түрдө бааны айта албайм. Мага чейин айтып жүргөмүн. Бирок комиссиянын төрагасы болгондон кийин жыйынтык чыкмайынча мен кандай бир баа бере албайм да, азырынча. Рахмат. Суроо берүүчүн Сулайманов Кундузбек Кошалиевичке берилет. Рахмат. Исхак Саматович, сизге суроо. Биринчиден мына комиссияга отурумунда башка депутаттар катышсак болобу, болбойбу? Кандай?
başka депутаттар, комиссияның мүшесі емес депутаттар қатысsak болады ма, болбойбу? Маселе жоқ. Комиссияның иши ачык, айкын болот. Биз кабар беребиз. Каалаган депутаттар катышат. Бирок чечим кабыл алганда, добуш бергенде жанагы Аны түшүнүп атам. аны түшүнөсүз да. Экинчи Маселе жок бул жерде. Экинчи маселе, ошол отурум болордо бир баарыбызга маалымат берип койсоңуздар, отурум болот деп. Анан ошондо бизде бир Жок, маалымат бизде жашыруун жыйын болбойт. Тескеринче жетекчи катары мен бардык жыйындарды ачык болсун деген сунуш берем. Ал эми партиянын, фракциянын лидерлери колдоп койсо ошондой болот. жетекчи катары айтып атабыз эми. Сизге сунуш берсе эле ушундай бир башка жакка буруп кетип атасыз да, маселенин баардыгынчы. Сизге сунуш катары айтып атабыз мун үчүн. Биз укпай калышыбыз мүмкүн да. Сиз жашырат деген киши жок, бекитет деген киши жок. Ошону бир какой-то бир официальный бир маалымдап койсоңуздар, мынанчанчы күнү кумтөр боюнча комиссиянын отуруму болот деп. Ошондо биз убактыбыз болуп калса, шартыбыз болуп калса барып катышабыз. Балким маселе айтып калабыз, сунуш айтып калышыбыз мүмкүн дегендей. Рахмат. Ошону айтайын деп атабыз. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү Ташиев Шайырбек Кыдыршаевичке берилет. Исхак Абсаматович, куттуктайм сизди, комиссиянын жетекчиси болупсуз. Бирок жана өзүңүз айтып атасыз го башында элечи, өксүк өзүн алат деп эле Масалиев үчүн дей бербең. Себеби дегенде бүт Масалиев болмоктон Эшматов болсо дагы ал жерде 3 орун басар болсун дегенен кийин орун басар боло бериш керек. Масалиевди караш үчүн болбойт аларчы. 20 мүчө болуп аткандан кийин ошо 3 болгон жакшы болот да. Анан кийин дагы бир маселе сизге суроо. Өткөндө бир жанагы жыйын болуп комитеттин. Ошондо өзүнүн жанагы каршы пикирини айта албай, өзүнүн сунушу өтпөй калып, анан кийин башкалары макулдош берип койгондон кол койбой койду бир коллегабыз. Билесиз да. Кийин ушул комиссиянын аягында сиз дагы кол койбой жүрбөйсүзбү анан? Мен түшүнбөдүм. Ким каршы чыкты, ким кол койбой койду? Жок, кийин ушул комиссиянын сиз каршы чыгып калган болсоңуз, эгерде башка мүчөлөрү көпчүлүгү бардыгы добуш берилип бүткөндөн кийин ушул протоколдун жыйынтыгына кол коесузбу? Дагы кол койбой жүрбөйсүзбү сиз дагы? Шайырбек Кыдыршаевич, ар бир депутаттын өзүнүн эрки бар. Комиссиянын төрагасы болобу, комиссиянын мүчөсү болобу. Эгерде өзүнүн көз карашы болсо, алар бир өзү тарбиясына ылайыктуу иш кылат да. Принципиалдуу түшүнбөстүк болсо, төрагалыкты тапшырганга мен даяр болом. Эгерде бир багытта болсо, сиз айтканда мен түшүндүм. Комиссия көпчүлүк ушундай чечим туура деп тапса, мен ал чечимди окуп бергенге милдеттүү болом. Ал эми өзүмдүн пикиримди ошол жерде айтылган протоколго эгер башка болуп калса, мен ошол жерде айтам. Ал жерде макул болобу, же болбосо каршы болобу, көпчүлүк добуш берилгенден кийин комиссиянын төрагасы катары сиз кол койгонго уктуусуз да, милдеттүүсүз дагы. Ошон үчүн кол коесуз да баары бир. Милдеттүү болом. Ооба, ошону да сурайын дегем. Кийинен кийин кол койбой жүрбөйсүзбү дегеним. Башкалар окшоп. Шайырбек Кыдыршаевич, ишти баштайлычы. Рахмат. Алдын ала коркутуп койсоңор мен кантип иштейм? Коркпоң, сиз коркотон адам эмессиз. Тамаша. Мен ушул боюнча кыскача бир эме берип коеюнбу маалымат. Мындай да, Шайырбек Кыдыршаевич, эгер мисалы комитеттин жетекчиси болгондон кийин сиздер биз айтып атабыз да, баягы ошол көпчүлүк болгондон кийин коллегалар сыйлаш керек, кол коюш керек деп атабыз да. Эгер ошол жердеги алып баргандан кийин өзү коюш керек да. Азыр замдары коет, тиги коет деген болбойт. Анткени ошол өзү алып барып атат, өзү коюш керек. Өзү каршы болсо да каршы бериш керек дагы, ошого коюш керек. Же болбосо анда алып барбаш керек болчу жерденчи. Материалдар жок, мен алып бара албайм, башкасы алып барсын. Мен анда замдар алып барыш керек болчу. Ким алып барса ошол коюш керек. Регламент өзү ушундай. Айтып атам го, аныңыз мен урматтуу кесиптештер, мен түшүнбөй атам. Анткени биз силер алдын ала эле мага мындай кызыктай суроо берип атасыңар да? Жооп берип атам, мен суроо эмес, мен жооп берип атам просто. Бул менин сунушум эмес, бул жерде Бакыт Үсеновичтин сунушу болгон, мен макул иштеп берейин дедим. Анан ишти баштай эле кандай болсун деп, абдан туура. Бирок ошондой жакында эле ушундай окуя болгон да. Чын айтканда комиссия же комитеттин төрагасы ишти башкаргандан кийин жыйынтыгында көпчүлүк менен чечилген чечимди кол койгонго милдеттүү. Бул маселе жок бул жерде. Эгерде жок, пикири башка болсо, анын өз ыктыяры бар да. Же жыйындан чыгып кетиш керек, же кызматты бошотуп бериш керек. Болгон ошол да. Депутаттык мандаттан ажырабайт. Түшүнүктүү.
Куттошов Эмил Токтакуновичке берилет. Рахмат. Мен мына жалпы эле комиссия мүчөлөрүндө кайрылып кетилем. Искак Саматович, 20 мүчө болуптур туурабы? 20 болдубу? Комиссия мүчөсү канча? 20. Сиздер азыр бул өтө актуалдуу маселе, туура айтып кеттиңиз. Муну элдердин баары күтүп атат, коомчулук күтүп атат. Ошондуктан созбой, ыкчам, тез-тез чогулуп иштеңиздер. Мен ойлойм, бул өткөн ишке баа берүү, эгерде жакшы десеңиздер, бир айда чыгарса болот да таянак. Бул финансовый документти көтөрүп. Анан кворум болбой, чогулбай, саясий ар кандай оюн кылсаңыздар, анда биз комиссияны өзгөртөбүз. Бизге жок дегенде 2 айда ушул жылдын аягына чейин баягы темирди кызысында сок дегендей жыйынтык менен келиңиздер. Созуп кетсе анда мен сунуш көтөрөм, анда кайрадан түзөбүз комиссияны. Ошондо Искак Саматович, сиз дагы азыр төрагасы болуп атыпсыз. Өзүңүз көзмөй калыңыз, катуу иштеңиздер. Тез иштеш керек, тез. Бул маселеде рахмат, каалооңуз тереңиз аракет кылабыз. Бирок мындай маселеде тез болбойт да. 2 ай жетишет да, мен как финанс айтайын. Анан 6 ай, 1 жыл болсо анда тез боло турган болсо, анда Акылбек Үсейновичтин маалыматын алып эле окуп берсек болот да. Биз депутаттык комиссия болгондо өзүбүз ишенип көрүшүбүз керек болгону ошол. Ошондо биз толугу менен 20 киши жоопкерчилик мойнуна алат. Же таптаза, же бул жерде кичине көлөкө бар деп айта алабыз да. Же бул жерде кылмыш бар деп айта алабыз. Аны алдын ала айта албайм да. Анан урматтуу кесиптештер, дагы жылдын аягына чейин рахмат. Кабыл алам. Чыгап бериңиздер. Бир чечим. Дагы эскертип коеюн. Ушул 20-нын ичинде 8 фракциянын жетекчилери бар. Алар бекер кирген жок ал комиссияга. Понятно же. Төраганы эле кошуп койсок болот эле, но болбойт экен да. Там контролируется ситуация деп коеюн. Рахмат, кийинки сөз Сулайман Кундузбек Кошалиевичке берилет. Кечиресиздер, мен экинчи жолу чыгып атканыма, Искак Саматович. Эме жанагы өзүңүз айттыңыз го, аудит жалдап калышы мүмкүн, эксперттер жалдап калышы мүмкүн деп. Булардын ценообразованиясы кандай болот? Кандай деп сүйлөшөт? Ким сүйлөшөт муну? Сиздер комиссиянын мүчөлөрү сүйлөшөсүңөрбү, же өкмөт тарапы сүйлөшүп береби? Кайсы эксперттик топпу? Сиз жана эксперт жалдап калышы мүмкүн, же комиссия өкмөт эч кандай тиешеси жок, биз өзүбүз толугу менен иштейбиз. Өкмөткө бир гана тапшырма бере алабыз. Паланча күнү биз барабыз, бизге шарт түзүп бергиле. Адан сөзгө ала туш келип калды, айтып кетейин, мына Акылбек Үсенбекович бизди чакырып атат, келгиле, барып келели дейт. 28-29-да же 8 ноябрда. Мен кесиптештеримден сурадым, кое туралычы биринчи. Биз өзүбүз баштайлы, андан кийин айткан күндө, бизге ыңгайлуу күндө өкмөттүн жетекчисине кайрылабыз. Бизге шарт түзүп бергиле депчи. Рахмат. Анан дагы бир маселе. Сиз жанагы Шайырбек Кыдышаев берген суракка айтып кеттиңиз. Комиссиянын жыйынтыгы келгенде, ал жыйынтыкка кол коебу, же жумуш комиссиялыкты өткөрүп береби депчи. Андай комиссиялыкты өткөрүп берүү дегенди карабаш керек. Ал жердечи. Себеби дегенде, ал жерде 20 комиссиянын мүчөсү болгондон кийин калган мүчө комиссиялардын жыйынтыгына кол коюуга милдеттүү болот. Сизге макул эмес бул, сиз менден жакшы билсеңиз керек. Бирок ал жерде мындай мен кетип калам, жакпаса кетип калам деген түшүнүк болбош керек андай жердечи. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Нарматова Надира Азимовнага берилет. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Бул комиссиянын немесини талкуулаганга деле өзү жатпайт. Бул бекитип эле коюш керек да. Себеби парламентте комиссиянын составына бардык фракциялар, өкүлчүлүктөр макул болуп кандидатураларын берди. Анан бергенден кийин өзү келип төрагасы менен орун басарларды бекитиштин деле зарылчылыгы жок болчу. Күн тартибине киргизиштин деле кереги жок эле. Өздөрү комиссиянын председателин шайлап, мүчөлөрү орун басарларын шайлап алып, 3 болобу, 4 болобу, анан эч кандай айырмасы жок. Иштин жыйынтыгы болсо болду да. Депутаттык комиссиянын өзүнүн мөөнөтү бар.
ошол мөөнөтүндө өзү жасайт. Жетишпей калса убакыт сурайт, узартабыз, башка кылабыз деп. Ошон үчүн эми биз кыргыздар ушундай экенбизди амал талашканга эле коюп койсо. Ушу кызмат талашы амал талаштырып койсо, ушу биринен бири ачып кычып эле ушинтип бир туура эмес суроолорду берип убакыт өткөрө беребиз да. Ошондуктан ийгилик каалагыла, жумушту баштасын комиссиянын составы. Шайланган өзүңөр курамын өзүңөр шайлап бергенсиңер. Анан ар ким өзүнүн мыйзам чегинде жооп берет да, регламентте так жазылып турат комиссиянын жоопкерчилиги. Сөзсүз түрдө комиссиянын жетекчиси өзүнүн жөндөмүнө жараша уюштуруп ишти алып барат. Ал комиссиянын ичинде чечиле турган маселелер калгандын бардыгы. Силердин алдыңарга даяр материалды алып келип берет уба келгенде. Ошондуктан биз ийгилик гана каалайм. Мен да ошо комиссиянын составында бармын. Ошондуктан бардыңыздарды ынтымакчылыкка, биримдикке, эң глобалдуу маселе болгон көйгөйлүү кумтөргө ак жол каалап катаңарды берип койгула, комиссияга иштеп силердин алдыңарга материалды алып келип берет. Рахмат. 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 Мен эме боюнча сизге бир кыскача айтып коеюнчу. Жогорку эмеде Жогорку кеңештин конституциялык ыйгарым укуктарында бар, бу жерде ошол комиссиянын төрагасы, орун басарларын обязательно биз токтом менен бекитип алышыбыз керек. Ошондой көрсөтүлүп турабы? Ошондой көрсөтүлгөн. Анда көрсөтүлсө, анда имашча талкуудун кереги жок да. Талкуунун кереги жок. Кереги жок. Жөн эле сунуш кылса бекитип койсоңор болот, колго салыпчы. Рахмат. Убакыт жөн эле кетип атат. Кийинки сөз Сатыбалдиев Элмурза Ракиевичке берилет. Урматтуу Исхак Абсаматович, сизди биз дасыккан депутат, тажрыйбалуу депутат катары билебиз. Сиздин кандидатураңызга шек жок. Менде бир эле суроо. Баары келип, азыр менин суроома такалса керек. Сиз айтып атпайсызбы, тияка чыгып калышыбыз мүмкүн, бияка чыгып калышыбыз мүмкүн деп. Ошо каржы булактарын чечтиңизби? Же кандай чечилет ал? Каржы булактарын Кумтөргө барабыз деп атасыз мисалы үчүн да. Ал жака сиздин машинеңиз менен барабызбы, ким менен барабыз? Менде машина жок, эгер бөлүп берсеңер мен каршы эмесмин. Ошо жок экенин билип сурап атпаймынбы? Сиз чечтиңизби? Өкмөт менен кызматташпайм деп атасыз. Өкмөт алып барам деген жерге барбайм деп атасыз. Ошондо биз өзүбүз кандай барышыбыз керек комиссия? Мен да комиссиянын мүчөсүмүн. Регламентте кантип барат деп жазылбайт. Аны биз чечебиз. Сиз менен чогуу комиссия мүчөлөрү акылдашабыз да. Рахмат. Ошону чечтиңизби? Чечкен жоксузбу? Болсо вертолетту жалдайбызбы, самолетту жалдайбызбы, автобус менен барабызбы? Кандай ыңгайлуу болсо, мамлекетке зыян келтирбесе, ошондой жол менен барабыз да. Рахмат. Сиздер чечесиздер да, мен чечмей коем аны. Рахмат. Андан кийин баягы уюштуруу иштерин, кагат иштерин ар бир депутаттын консультанттары болот дедиңиз. Ошол чечим менен калдыкпы же башка секретариат бериштиби бизге? Эми комиссиянын секретариаты түзүлгөн. Ал секретариатка биз айттык, 3 орун басарлардын жана менин консультанттарым секретариат деп аталат. Ошол кагаздарды убагында жеткирүү, кабар берүү, силерди жыйынга чакыруу, ошол маселе алардын мойнунда болот да. Кечикпей алдын ала айтылат. Ошол комиссияга жыйналганда бардык чечим комиссия чечет. Мен бир гана сунуш бере алам. Хорошо, сизге ишенебиз. Анан урматтуу төрага, мен Надира Азимованын сөзүн кубаттап кетейин, колдоп кетейин. Азыр менден кийин дагы көбү жазыла баштады да, чек коюп койбойсузбу анда. Сунуш бул. Өзүм убактымдан пайдаланып. Урматтуу депутаттар, чек коюу боюнча сунуш келип түшүп атат. Шуну добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 48, каршы 1, баары 49, катталды 61. Сунуш кабыл алынды. Суроо берүү үчүн кийинки сөз Икрамов Тазабек Икрамовичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович, Исхак Абсаматович, ишиңизге ийгилик каалайм. Жалпы эле ушу комиссияга кирген депутаттарга баарына жалпысынан эле ийгилик каалайм. Негизги маселе бүгүнкү күнү эл, Кыргызстандын эли бул маселе боюнча көп суроо талаптарды күтүп, канча ачыкталышын күтүп жатат. Ошонун арасында теңиз бөлтүрүк жөнүндө дагы көп информация бар. Ошо жака мен сунуш катары да, ошо кишиден дагы
маалыматтарды алсаңыздар, андан сырткары керек болсо независимый эксперттер менен да иштеп, эң биринчи кумторду алган күнү, кумторду барган күнү канча алтын болгон, ушуну да бир тактасаңыздар. Барып алып, ошо жерге Кыргызстанга өткөзгөндө канча алтын болгон, андан кийин канча чыккан канча алтын чыкты. Өткөнкү 19 тоннадан кийин дагы андан бери дагы канча алтын чыкты. Ушуларды баарын мен сиз мындай жакшы ишти алып барасыз деген жалпы эле депутаттар. Ушуну ишенем. Негизги маселе бүгүнкү күнү биздин элдерибиздин эң бир ушул нерседен ачык, айкын канча болуп атканын билүү да. Ошону сунуш катары сизге айтат элем. Колдон келишинче бардык тараптардан сурап, билип, иштеп берсеңиздер, иштериңиздерге ийгилик. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Ормон Улукбек Зулбукаровичке берилет. Урматтуу депутаттар, биз түзүлүп эле комиссияга аябай суроолорду берип неме кылабыз. Биз 7-ci чакырылыш келгенден бери 5-6 комиссия түздүк. Bir комиссияның да жыйынтыгы чыга элек. Урматтуу төраган орун басарлары, кече дагы бир комиссияны узарттык. Апрелден бери, мына 5-6 айдан бери бир жыйынтык чыкпаган комиссиялар эмне иш кылып атат? Азыр могул жерде тапшырма берип атпайбы? Давай бир айда бүтүр, тиги бу деген тапшырма болуп атат. Мен ошого кайрылгым келет. Бүт комиссиянын төрагалары, ошол комиссиянын мүчөлөрү түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгын чыгарып койсоңуздар, урматтуу коллегалар. Уят болот, мына 6 ай болуп атат биздин иштегенибизге. Түзүлгөн комиссиянын бирөөсүнүн да жыйынтыгы жок. Рахмат. Аракет кылышыбыз керек тездетип. Рахмат. Кийинки суроо берүү үчүн кийинки сөз Өмүрзаков Сүйүнбек Абдылдаевичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу депутаттар, урматтуу Исхак Абсаматович. Чындыгында биз азыр комиссия түзүлүп иш баштайлык деп суроо бергенибиз туура эмес. Меники каалоо, силерге күч кубат берсин. Бул абдан жооптуу комиссия, жооптуу иш болот. Буну бир биздин депутаттар эмес, кыргыз эли бүт күтүп атат да, жашынан карысына чейин. Бул абдан көп сөз болуп кетпеди, теңиз бөлтүрүктү камап койду. Бир канча суроолор жаралды. Комиссияга абдан тажрыйбалуу, дастыккан, жакшы депутаттар кирдиңиздер. Жыйынтык чыгарыш керек да. Чындыгында бир канча комиссия түзүлүп, жыйынтыгы чыкпай атат да. Түзүп коебуз, но жыйынтыгы жок. Мен тилегим силерге ушул комиссиянын жыйынтыгын абдан жакшы, терең изилдеп чыгарып берсеңиздер, силерге биз депутаттар эмес, силерди ишенип, мына шайлап, ушул жака жөнөтүп аткан кыргыз эли рахмат айтат. Ачыкты ачык кылып айтышыбыз керек да. Ошого силерге күч, кубат керек, эрк керек. Мен ошону каалайм силерге. Рахмат. 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 Урматтуу кесиптештер, уруксат берсеңиз. Сиздер бекиткенден кийин мына Тазабек Икрамович абдан жакшы сунушту айтты. Кыргызстанда кимде кандай маалымат болсо, ушул иш боюнча комиссияга жиберилсе биз абдан рахмат, ыраазы болот элекпиз. Экинчиден, тактоо иретинде айтып кетейин. Биздин комиссия Кыргызстанга Кумтөр Голд оперейтинг өткөндөн баштап текшергиле деген талап бериңер. Ага чейин эмес. Биз 90-жылдан баштап чукулай албайбыз. Биринчи коңгуроо бар. Ошо жетектеген жигитибиз азыр тиги Камчыбек Кыдыршаевичтин курортунда жатат. Демек, бар экен да маселе ал жерде. Ошондон чогуу бир тазалап чыксак жакшы болот эле да. Мен ойлоп атам, эгер ушул мамлекеттик ишканага айланып кетсе, биз салым кошуп туруп, ушуну таптаза кылганга аракет кылсак, ийгиликке жетебиз да. Чогуу жетебиз ага. Рахмат. Исхак Абсаматович, отура бериңиз энди. Урматтуу депутаттар, Сыдыков Бактыбек Үсеновичтен сунуш келип түшүп атат. Ушу убактылуу депутат комиссиянын орун басарлары 3 болсун деп. Ошону биринчи добушка коюп коеюн. Ошону 3 орун басарын бекитип алалы, андан кийин токтомду добушка коеюн. Добушка коем. Урматтуу депутаттар, сунушту добушка коем, добуш бериңиздер.
Мен аттарын атап коеюнбу, урматтуу депутаттар, же бирок айтып кетти атап. Айтып коеюнбу? Жок, уже шайланып калыптыр, өздөрү шайлап алышыптыр. Макул 56, каршы 1, бар эл 7, катталды 64. Сунуш кабыл алынды. 3 орун басары болот. Ошо орун басарлардын фамилияларын окуп берип коеюн. Малиев Арсланбек Касмакунович, Коргонбай уулу Жусупбек, Алимжанова Нулифар Якупжановна. Анан урматтуу депутаттар, азыр мен токтомду добушка коем. Токтомдун долбоору баарыңыздардын мониторлордо турат. Анан Исхак Абсаматович, бир маселе болуп атат да бу жердечи. Мен азыр карап окуп көрдүм. 1 айлык деп атпайсыңар, эксперттердин 1 айлык эмгек маянасын төлөп берүү маселеси төрөгага жүктөп атасыздар. Төрөгө кайсы жактан таап берет сиздерге? Эксперттердикин. Фонддо ошол жака каралган эмес да андайчы. Андай статья жок да аякта. Именно фонддон каралсын дегенчи. Эртең ал акчадан да жооп берет да аякачы. Ушу экинчи пунктты алып койбойлу, кандай дейсиздер? 5-чи эмени кошуп алачы микрофонду. 5-чини рахмат. Эми ар бир комиссия иштегенде адистерди жалдайт да. Анан кандай биз жүктөлсүн деген ал төрага төлөп берсин деген сөз жок. Жүктөлсүн, маселе чечип койсо болот да. Башка иш башкаруу менен кайрылабы, аяктагылабы же спонсор табабы мен билбейм, но биздин шефибиз болгондон кийин анын фонду бар, башка нерсеси бар. Издеп көрсүн, болсо тапса жакшы, таппаса айлы жок да эмне кылабыз аны? Жок, бу жерде токтомго ошондо анда бул пунктты алып коелу, анан аракет кылабыз. Бул пунктту сураныч алып коелу. Жок, тескеринче эгерде биз токтомго кошпосок, эртең мен кайрылып калсам, мага таап бер десем, ага кыйыныраак болот да. Жүктөлсүн деген токтом негизинде ал аткарбаса да жоопкерчилик жок да. А эгерде негиздеме болот да, но токтом бар. Токтом негизинде иш башкармагы президенттин аппаратына кайрылыш керек да. Берчи акчадан кичине, 1-2 айга. Карызга болсо да берип тур депчи. Эми токтомго жүктөлүп аткандан кийин Жок, кала берсин токтомду. Аны токтомду жок, пунктты алып койгондо анда негизи жок болуп калат да. Төрагага да негизи жок болуп калат да. Исхак Масалиев суранды деп айта албайт да. А токтом калса, мен да кайталап коем, эгерде төрага ушул токтом пунктун аткара албаса, биз аны жоопко тарта албайбыз. Эгер жүктөлсүн деп эле каралсын деп койбойлубу? Жок, каралсын деген. Каралсын деп коелу ошол. Анан эми карап таап берет да. Каралсын деген кичине мааниси башкача болот да. Карап может тиги бул баягы силер айткандай аппарат карап койсун, ишке алынсын дегенде болуп калат да. Маселе жок, бул жерде редакцияны карап көрсөк болот. Маселе жок. Жок, жүктөлсүн дегенден кийин аны аткарыш керек болот. Ну, а как же мен ушуну талап кылып атабыз? Каралсын дейли, бирок аткарып берет болуш керек аны. Чайга карагыла дегендей. Экинчи микрофон. Нурбек Өмүрбекович, чындыгында мына экинчи пункт боюнчачы биз кимге кайрылышыбызды да билген жокпуз. Анан биздин спикер болгондон кийин биздин башчыбыз болгондо. Могу жогорку кеңеште кандай уюштуруу маселелери болбосун, кайсы маселелер болбосун, спикер милдеттүү түрдө ошонун баардыгын өзү чечип берүүгө мен ойлойм да, милдеттүү депчи. Ошондуктан биз жаздык ошонучу. Каралсын деген болбойт да эми, жүктөлсүн болот да. Спикер болгондон кийин бундай маселелерди чечиш керек да. Жок, азыр спикерибиз иш сапарда жүрөт. Ал эми иш сапарга 1 жылга кеткен жок да. Эртең бүрсүн келет иш сапарынанчы. Туурабы, биз токтомду кабыл алып кое берели. Не дегенде, ал калган уюштуруу маселелерин тиги управдилан президента менен сүйлөшөбү, алар деле милдеттүү да. Раз бизге ушу бүт башкармалыкты тияка алгандан кийин алар да милдеттүү. Алар менен коммуникация жүргүзгөнү бүгүнкү күндө бир эле, мен ойлойм, спикерде гана укук бар да. Даже депутаттар кайрыла албайбыз тиги управдилан президентке. Ошондуктан спикерге жүктөп атабыз биз бунучу. Рахмат. Биринчи микрофон. Урматтуу коллегалар, мен ойлойм, сөзсүз түрдө каржы булагы керек.
Бұл комиссияның жиынтығын жалпы ел күтіп аткандыктан көп сөздөр бар, таза болуш керек, так болуш керек. Эгерде ушундай суроо жаралып атса, министрлер кабинетин жүктөп коелу, каржы маселеси чечүүнү толук түрдө. Ошону менен так болуп калат. Исаков Саматович, сиз макулсузбу? Министрлер кабинетинин төрагасына жүктөп коелу энди. Микрофонду кош бер. Урматтуу кесиптештер, биз каалайбызбы депутаттык группа убактылуу түзгөндөн кийин биз өкмөттүн ишмердүүлүгүнү карап чыгышыбыз керек. Анан текшерилген органга сен акча таап бер деген кандай болот? Конечно, ал таап берет да. Президенттин иш башкармалыгы төрага сүйлөшүп туруп чечет. Дагы кайталап коеюн. Бул пункт мындай негиздеме болот да төрагачы. Исаков Саматович, мен түшүндүм. Анда ушул токтомдун долбоорун добушка коем, мында добуш бериңиздерчи. Макул 59, каршы жок, баары 59, катталды 64. Токтом долбоору кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибине кирген маселелердин баарын карадык. Азыр эме добуш берүү болот. Алып келсеңер, аппарат. Аппарат, кайра каттоодон өткөрүңүздөр. Урматтуу депутаттар, каттоодон өтүп коюңуздар, суранам. Каттоону жаба берсинби? Аппарат, каттоону жапкыла. Анда баштай берели, урматтуу депутаттар. Биринчи маселе Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернатив кызматтар жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору демилгечилер депутаттар Сыдыгалиев, Айдарбеков, Төлөнов, Алимжанов, Атажанов, Түмөнбаев, Акаев, Примов, Султанбекова, Жакышев, Атазов, Ташиев, Талайбек кызы, Култаева, Шакиев, Маткеримов, Төлөбаев, Осмонов, Садырбаева, Сулайманов, Ажыбаев, Бакасов, Эрбаев, эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин чечими 3-чү окууда кабыл алынсын. Мыйзам долбоорун 3-чү окуудан добушка коем, добуш бериңиздер.
Макул 66, каршы жок, бар 66, катталды 66. Мыйзам долбоору 3-чү окуудан кабыл алынды. Экинчи маселе. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин чечими 3-чү окууда кабыл алынсын. Мыйзам долбоорун 3-чү окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 65, каршы жок, бар 65, катталды 66. Урматтуу депутаттар, көңүл буруп коюңуздар. Ушул эле. Гүл Акматкуловна. Каттоону ачып коюңуздар. Урматтуу депутаттар, ушул эле мыйзамды кайра добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 66. Урматтуу депутаттар, көңүл буруп коесуздарбы? Көңүл буруп коесуздарбы? Ушул эле мыйзамды дагы бир жолу добушка коем кайра. 3-чү окуудан добуш бериңиздер. Аппарат көрсөтүп койгулачы. Жок депутаттардын компьютерлерин өчүрүп коюңуздар. Карап койгулачы, тиги балбак зарылгычтын эмесин, компьютерин карап кой. Урматтуу депутаттар, даярсыздарбы? Кое берейин кайра. Ушул эле мыйзамды кайра добушка коем, 3-чү окуудан добуш бериңиздер. Макул 67, каршы жок, бар 67, катталды 67. Мыйзам долбоору кабыл алынды. 3-чү маселе. Террористтик ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин чечими 2-чи окууда кабыл алынсын. Мыйзам долбоорун 2-чи окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 67, каршы жок, бар 67, катталды 67. Мыйзам долбоору кабыл алынды. 4-чү маселе. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору
демилгечи депутаттар Маматалиев, бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин чечими биринчи окууда кабыл алынсын. Мыйзам долбоорун биринчи окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 67, каршы жок, бар 67, катталды 67. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. 5-чи маселе. Мыскел областынын аймагындагы туристтик оюн-зоок комплексин камтыган адистештирилген административдик район жөнүндө мыйзамдын долбоору демилгечилер 6-чы чакырылыштын депутаттары Турузбеков, Жумабеков, бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин чечими четке кагылсын. Мыйзам долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 64, каршы 3, бар 67, катталды 67. Мыйзам долбоору кабыл алынды. 6-чы маселе. Мыйзам долбоору четке кагылды, урмат. 6-чы маселе. Кумар оюн иши маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору четке кагуу. Демилгечилер 6-чы чакырылыштын депутаттары Турузбеков, Жумабеков, бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин чечими четке кагылсын. Мыйзам долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 64, каршы 1, бар 65, катталды 67. Урматтуу депутаттар, ушул эле мыйзамды четке кагуу боюнча дагы бир жолу добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 67, каршы жок, бар 67, катталды 67. Мыйзам долбоору четке кагылды. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибине кирген маселелердин баарын карадык. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки жумага чейин танапиз.